Өлкөдөгү театрлардын флагманы болгон Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театры 1970-жылы пайдаланууга берилген. Ошондон бери бул маданий жай бир дагы жолу толук капиталдык ремонттон өткөн эмес. Ошондуктан акыркы жылдары театрдын абалы өтө начарлап, жамгырда чатырынан суу агып, андан улам имараттын айрым жерлери жараксыз абалга келген. 52 жыл болуптур. Анан бул кырык шабыстын проблемасын быйыл чечтик аябай. Анткени 50 жылдан бери эле үстүнө эле кат болуп, үстүнөн эле чаптала бериптир да, асты алынган эмес экен. Бир 12-20 сантиметрин алдыртып, мындайча айтканда кандай технологияны тиреп өтсө ошо боюнча жазаттык. Кырык шабыс бүттү. Театрдагы эң чоң маселе бул жылуулук берүү болгон. Себеби шаардын борбордук жылуулук системасынан келе турган элеваторлордун бардыгы иштебей калган. Мындан улам имараттын ичи жай кыш дебей муздак болуп, кызматкерлердин иштөөсүнө дагы, көрүүчүлөр үчүн дагы өтө жагымсыз болгон. Оңдоп түзөө иштеринин алкагында театрга жаңы заманбап жылуулук берүү системасы орнотулуп, жакшы шарт түзүлдү. Аба аркылуу жылыта турган системаны койдук. Бул системаны да министрлик аркылуу кай жерге орнотушубуз керек. Bir yer ornatılıyor, köp meseleler var bir çeşimge gelip ministersodan ruhsat alıp, mineki hazır fontandı işletүү kıyın болады. Bu çoğun akça karajat eketet. Anı bunun sayızın vağındağı sistemaдағы takır başka çeken ağa tuz gelbeyt. Degenen bu atapetini çilleri de koyat eken. Kışkısın жылуулук берет, жайкысын салкын аба берип турат. Бул ушундай эшикте туруш керек экен. Мындан сырткары имараттын чатырынан тамчы тамганынан улам жараксыз болуп калган паркеттер, ар кандай жасалгалар, сахнадагы декорация, терезе пардо, жерге салынган килемдерден өйдө жаңыланып, көрүү залына 700 жаңы орундук коюлган. Буукта болчу, анын үстүнө мояктама отурган жанакы элдердин отургучтарынын ортосунда Каролинин баардыгын тарпы чыккан эски бодун эстердин убагындагылар болчу. Ошонун баардыгын тазалап жууп эле коюп ачкан. Азыр болсо мына жаңы Каролиндерди алып келип төшөдү, залдын ичин жылуулатты. Азыр бияка ошо сахнага футболка чан, кадимкидей эле мындай жакшы репетиция дагы сонун болот. Отопление жылуу болгон экинчиден могу скамейкалар дагы. Мурдагы скамейкалар менен кинотеатрдын скамейкалары болчу, алардын көбү эле жанакындай пластмасса болуп калып, жарымы сынып, жарымы жараксыз болуп калган такыр эле. Азыр болсо атайын тиги Россиядан алып келишипти деп уктум мен. Отургучтарды бул таза театральный, атайын өзүнчө отургучтар экен, тазасы. Театрда оюн коюуда жарык берүү маанилүү маселе. Аталган маданий жайда жада калса ошол мүмкүнчүлүк дагы жакшы түзүлгөн эмес. Ремонт иштеринин жүрүшүндө бул проблема дагы чечилди. Спектакль үчүн эң керектүү нерсенин бири бул светтин мүмкүнчүлүктөрү да. Эгерде светте мүмкүнчүлүк аябай аз болсо, анда спектакльдеги ойноп аткан актерлордун жүзү көрүнбөй, көбүнчө көрүүчүлөр нааразы болуп кетишчү. Негизи бизге көркөм эксперттик комиссия бар да, министрликтин алдындачы. Анан спектакльдерди кабыл алганда ар дайым айтышчу, свет жетишпей жатат, актерлордун жүзү көрүнбөй калды депчи. Анан бул көйгөйдүн баардыгы тең ушул биздин оңдоп түздөө иштеринен кийин аябай жакшы жолго түштү. Азыр спектакльдердин баардыгы тең режиссерлордун каалаган светтерин коюп берет, художниктердин каалаган светтерин коюп беришип, мүмкүнчүлүктөр абдан кеңейип калды. Бул жагынан актерлорго дагы, режиссерлорго дагы жакшы шарттар түзүлдү. Буга чейин актерлор бир эле залда, тактап айтканда театрдын сахнасында спектакль коюп, ошол эле жерде даярдык көрүп келишкен. Азыр бул нерсе дагы жөнгө салынып, даярдануу үчүн мурда колдонулбай келген кошумча 2 кичи зал оңдолуп ишке берилди. Мындан сырткары грим бөлмөлөрү, андагы эмеректер, ал тургай актерлордун формаларынан тарта жаңыланган. Мындай шарт кызматкерлердин демине дем кошуп, кубантып турганын жашырышпайт. Ал эми бул репетиция боло турган зал бизге сөзсүз түрдө керек, анткени бир коюлуп атканда 3-4 спектакль, бизде азыр 4 режиссер бар, 4 режиссер 4 чыгарманы койгондо бизде сахна талаш болуп калышчу эле. Бир комнаталарга тыгылып читка кылсак, же бир кичинекей чоңураак комнатага бир выгородкага чыгып репетиция кылып калсак, азыр бизде мынакей бул зал бар, үстүндө дагы бир малый зал бар, сахна бар. Бирөө читкада отурган болсо, бир группа читкада отурган болсо, калган 3 режиссер 3 залда репетиция кылганга сонун шарттар түзүлдү. Жаңы азыр коюлган төлгө спектаклинин костюмдарынын баары жап-жаңы, өтүктөрүбүзгө чейин жаңы. Өтүктөрдү бизге мурун эски өзүңөрдүкүнө эле кийгиле деп эптеп оокат кылып калганбыз. Азыр Кудайга шүгүр, мына өтүктөрүбүзгө чейин жаңы. Бир эмес 2ден өтүк тигип берет. Ар бир костюмубузга жараша, кийимибизге жараша. Ак кийим болсо агын, карасы болсо карасын тигип берип дегендей. Элечектерибиз жаңырды бүт баары, эски элечектер менен жүрчү элек. Бүт бардык, даже биздин тиги көпчүлүк сахнага чыккан артисттерге чейин жаңы элечектерди тигип берди, көйнөктөргө чейин тигип берди. Театрдын ремонтуна 2019-жылы мамлекеттик бюджеттен 84,5 миллион сом бөлүнгөн. Тилекке каршы каражат имараттын короо жайын оңдоого жетпей калган. Ага карабай театр 2 жылдан ашык тыныгуудан кийин 27 март эл аралык театр күнүндө көрүүчүлөр үчүн эшигин ачып, ишин толук баштады. Каныке Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.